Эфиристе улантабыз, алгачкы коногубуз менен тааныштырганга даярбыз. Жаш талант деп айтсак болот, шоу-бизнес чөйрөсүндө ырчылык карьераны түзөм деп алгачкы кадамдарын жасап жаткан Бек Самудинов студиябызда. Assalamu алейкум. Куш келдик, саламатчылык. Алгач эле сурообуз, канчада турдуңуз, канчада турасыз негизи эле? Мен бүгүн уктаган жокмун. Неге? Мен алыс жашагандыктан уктап калбайын деп, ошондуктан түндө уктаган жокмун. Саат 5те чыккам, эмге. Азыр өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Манайыңыз жакшыбы? Манай жакшы, буюрса жакшы, сонун. Кайдан келдиңиз? Соголуктан келдим. Соголуктун центринде жашабайм, айылда жашагандыктан алыс болгондуктан ошондуктан мен уктаган жокмун. Таапта корктаган. Таапта корккан жокмун. Неге шаарга келип, таң шоолага чыгам деп атайын уктаган Да, жоксуз? атайын уктаган жокмун. Азамат. Жакшы. Кечигип калбайын деп. Туугандарыңыз да келип уктап Жок, тууганда же толкундан болуп же. Кече аябай. Толкундан деле болгон жок негизинде. Эме үйдөн эле чыгайын деп формаларым бар үйдө болчу. Кече өзүм шаарда болчумун. Аны шаардан ушундай бияка чакыруу келгендиктен анан шаардан үйгө баргам. Түшүнүктүү. Жаңы шоу-бизнеске аралашып жатасыз. Сөз түрдө бул чөйрөгө батып алыш, башыңды киргизип алыш, баш оту менен кирип кеткен учурлар болот. Сөз түрдө бирок дал ушул чөйрөгө кирип аябай кандай татаал болот да. Сиз Кантип батындыңыз? Өз ордуңузда. Негизи азыркы учурда мен Бүйүсарым Бейшеналиев атындагы искусство жана маданият университетинде 5-курста окуйм, эстрада вокал жагында. Чыгармачылыкка киришкеним ушул жакын аз эле болду. Ашып кетсе 2 жыл болду десем болот. Ошо 2 жылдын ичинде жаңыдан ыр жастырып, клип тартып, дагы ырлар жастырып атам. Буюрса чыгармачылыктан жаңыдан башын көрүп келатабыз. Буюрса дагы көрөбүз го деп ишеничтем. Жалгыз иштейсизби же болбосо? Ооба, мен жалгыз иштеп келатам. Азыркы учурда жалгыз иштеп келатам. Негизи ушума жардам берген байкелер, эжелер бар, колдоочум, бияка бар, тияка бар, көрсөтүп, жакшы жолдорду көрсөткөн. Ошол жолдор менен келатам да, эже байкелерден. Бул нерсе менен сиз продюсерликтен баш тартабысыз деп түшүнсөк болобу же болбосо кандай? Жок, негизи продюсер менен сунуш болуп же иштетип калсак сөз түрдө каршы болбойт болчумун. Иштешмекмин. Канча ыр жаздырганга жетиштиңиз ушул убакытта? Ушул убакта 3 ыр жаздырдым, 4-үнчүсү жазылып атат буюрса. Ооба, менин сүйүм деген чыгармаңыз арасынан бир башын көтөрүп чыкты деп болсо айтсак болот да. Жакшы ыр жазыптырсыз. Ошол ыр тууралуу айтып берсеңиз. Бул ырды жаздырганыма ошо жаңыдан аттанып баштаганда, окууга тапшырып баштаганда жаздыргам. Бул ырды 2014-жылы жаздырдым. 2015 антип метип чыкканчы ошолду. Анан радиолордон кетиргенден кийин анан клип тарттык. Клип тартып, клип кетип, ошол ушинтип чыгып калды өзүнөн өзү. Акырындык менен. Түшүнүктүү. Алдыңкы жылдарга планыңыз кандай болот ошондо? Алдыңкы жылдарга быйылкы жылы мен өзүмө сөз бергем. Аябай иштейм, көптөн ийгиликтер жаратам деп. 31-декабрда площадьда концерт болгондо ырдаганда ошондо аябай өзүмө сөз бергем. Көп ырчыларды көрүп алып аябай мен да быйыл ушул жылга иштейм, өзүмдү көрсөтөм деп. Буюрса жакшы пландар бар. Ошол пландарды аткарайын деп турам да жакын арада. Демөөрчү сизге ким болуп турат? Демөөрчү ата-энем. Ата-энеңиз. Ата-энем колдоо көрсөтөт. Демек, алгачкы күндөрдөн баштап мен ырчы болом же болбосо ушундай чөйрөгө аралашкан жатам дегенде, деп жакшы колдоосун көрсөтүп келип турат. Колдоо көрсөтүп келет. Азыр сизди көрүп турат. Азыр көрүп атабы ошону билбейм, бирок айттым көргүлө деп. Түшүнүктүү. Салам жолдосоңуз болот азыр сизде мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ыраазычылыгыңызды билдирип. Ыраазычылык. Ата-энеме ысык салам. Эсли көрүп жатса мени. Жумушта болуп калышы мүмкүн да азыр. Сайты жашагандыктан. Түшүнүктүү. Анда өзүңүздү тааныштырып өтпөйсүзбү кыскача? Атым Бек болот, фамилиям Самудинов болот, Сокулуктун кулуну болом, кыргыз элинин уулу болом. Сонун, Башка кыска жана нуска. Эң сонун анда жакшы алдыңкы жылдарга коюлган пландарыңыз ишке ашсын. Рахмат. Биздин кыскача оюнубуз бар. Ошол менен сиз менен дагы ойной кетели. Акыл. Демек, 1-2 жылдан кийин ниет кое берели ушул 1-2 жылдан кийин. Жакшы хиттерлар жазган ырчыны күтө алабыз. Айтырган экөөбүз адаттагыдай ойноп жүргөн оюндарыбыз бар. Сөз түрдө кыргыз эли ойноп жүргөн оюндар барыбыз көңүлдүү оюндар. Кыйын деле эмес да? Кыйын деле эмес да дейм. Жок, кызыктуу. Кызыктуу. Биз суроо беребиз. Сиз болсо жөн ыкчам бат-баттан жооп бергенге аракет жасашыңыз керек. Айтырга, сиз баштайсызбы? Суроолордубу? Же мен баштайынбы? Келиңиз, сиз баштап бербейсизби? Атыңыз тескерисинен айтып көрсөңүз. Б болуп калабы?
Кебик болуп калат го. Кебік, күн эмне үчүн сары? Я, Күн эмне үчүн сары? ошону билбейт экен, эмне үчүн сары экен. Тийген үчүн сары го. Нуру чачкан үчүн, шоласы чачкан үчүн. Анда ай эмне үчүн көгүш? Ошону да билбейт экен. Эмнеге караңгы болгон үчүн көк болуш керек? Негизинде караң келген үчүн. Анда дагы бир Соңку суроо бар экен. анда дагы бир суроо бар. Мен ошону берип коеюнчу, мындай көпчүлүгүбүз эле ошол суроону бири-бирибизге берип жүрөбүз да. Кайсы айда 28 күн бар? 28 Билсеңиз керек. январда болуш керек. Февралда. Кыш Мен айда. ушул декабрда деп атам да. Жок, экөөңөр тең туура эмес таптыңар. Неге? Анткени ар бир айда 28 күн бар да. Ооба. Ооба, туура. Февралда мен биринчи эмнегедир ойго февраль келди. Баары ойлойчу 28 күн бар. Баары эле ойлойт да 28-inde жаңырып калчу айлардын Ооба, бири. жаңырып калчу деп мен да ошол ойлоп кеткенмин. Кайсыл суроого жок деп жооп бергенге болбойт? Оюңузча. Ошо билбей жатам ошо. Кыйын суроо. Уктап жатасыңбы деген суроого жок деп жооп бере албайт экенбиз. Ооба. Түшүнүктүү. Мектеп кездеги алгачкы сүйүүңүздүн аты ким? Мектеп эстей албай жатам ошону эстеп. Биринчи, экинчи класс болобу, үчүнчү класс айтор жакшы көрүп калган бир кыз болсо керек сөзсүз түрдө. Бактияна деген кыз болуш керек. Ооба, ошол кыз болчу. Бактияна. Ал Мектепте окуп жүргөн, ооба, мектеп кичинекей болчу манда. Ошондо. Ал президент болчу да, биздин класстын. Түшүнүктүү. Кыргызстандын өнүгүүсүнө 3 нерсе жетишпей жатат деп мисал коелу. Сиз эмне деп ойлойсуз? Негизинде финанс жагы болуш керек негизи. Финансын тийбели бол, башка нерсени айтып көрөлү. Башка жагын айтканда көп эле жагы жетишип 3 жери дедиңиз, 3 жери. Азыр Кыргызстан жакшы эле го негизи соң. Жок, ооба. Ырчылар жетишпей жатат. Жок, ырчылар көп аябай. Кыргыз шоу бизнес чөйрөсүнөн кайсыл ырчыларды урматтайсыз? Же дүйнөлүк, балким сиздин бир кумириңиз бар. Кыргыздын бардык ырчыларын сыйлайм, урматтайм негизинде. Дүйнөлүктөгү көп ырчыларды угуп жакшы көрөм. Жок, эми арасынан болуш керек. Дүйнөлүкпү же азыр Кыргызстандагыбы? Дүйнөлүк. Дүйнөлүк болобу, Кыргызстандан болобу, үлгү алып мен деп. Мага өзүмө жаккан ырчы ошону аябай көп ырларын угам. Джастин Бибер деген жаш ырчы бар, аябай жаш талант, ошол ырчыны аябай. Джастин Бибер. Дагы? Эми биздин Майкл Джексон бар. Бизде окууда 3 ыр ырдандыктан ошонун ырларын ырдап калабыз кез. Ал эми вокалдан кимден сабак аласыз? Эржан Мусин деген бар агай. Ошол сабак алам. Азыркы тапта дагы? Азыркы тапта дагы, ооба. Канча болду? Алганыма 5 жыл болду уже. 5 жыл сау болуп турасыз. Анда биздин сахнабызга өтүп ырдап берсиңер. Ооба, бек сизге чоң рахмат. Кайсы ырыңыз менен келдиңиз? Менин сүйүмдөн ырдыңыз. Келиңиз анда, аттан күтөбүз. Бек Самудинов, жаш талант деп айтсак болот. Мына мен өзүмдүн чыгармам менен кыргыз элинин кулактарын, кыргыз элинин жүрөгүн сүйүнтүп, тете төрүнөн орун алам деп турган Бек Самудинов студиябызда отурат. Келиңиз азыр менин сүйүм деген чыгармасын сиздерге тартуулап бермекчи. Көңүл буруп коелу. Жазгы шамал жумшак сылам самайыңда, байке дейсиң чын жүрөктөн мени сыйлай. Гитар чертип отурамын маңдайыңда, а сен болсоң тең турасың мени сынай. Жылдыздай жанган көзүңдөн айланам сенин өзүңдөн. Түбөлүк гүлүм болсо деп тилемин сени теңирден. Менин сүйүүм, сен гүл болсоң кол жетпеген асадагы, мен күн болсом шола чачкан асмандагы.
жанды